Калктын социалдык жана экономикалык жашоо деңгээлин жогорулатуу жана ашыкча ысырапкорчулукка жол бербөө максатында чыгарылган өлкө башчысынын жарлыгына жергиликтүү тургундардын 80% макул. Учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери жана дин кызматкерлери биргеликте жерлерде түшүндүрүү иштерин улантышууда. Эми буга чейин айтылып келген ысырапка кирбейли. Бүгүн Нарын облусунда түзүлгөн үгүт бригадасы Актала районундагы Баятов айылында жергиликтүү жарандар менен жолугушту. Анда диний экстремизм, терроризм боюнча маалыматтар берилип, ысырапкорчулукту азайтуу боюнча жарлык тууралуу кеңири маалымат берилди. Жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Аксакалдардан, коомдук уюмдардан, ошол жердеги райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери, айылдык имамдар бардык жерде түшүндүрүү иштери бүгүнкү деңгээлде толук кандуу жүрүп атат. Үй бүлөлүк салттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндөгү жарлык чыкканы менен азырынча белгилүү бир жобо иштелип чыккан эмес. Мындан улам нааразы болгон жарандар дагы бар. Алардын пикирлери учурда сунуш катары эске алынууда. Элдин 80%, 90% туура кабыл алып атышат. Бизде ошо жамандык болбосун, бирок болгон учур болду. Туура кабыл алып эле мал союуга тыюу салынып эле президентибиз чыгарган жарлыктын негизинде жерлерде түзүлгөн комиссиялар барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Көбүнчөсү эле ошо сойбойбуз дегенде аракетин кылып атышат да. Андан кээ бирлери бар, эми байлар эле ошондой соёбуз деп эле өтө беришет экен да. Анан ошол көчөдөгү чогулуш болду. Чогулуш боюнча ошол дагы маселе көтөрүлдү. Анан бирден мал сойгонго эме кылабыз дешип эме биз кечигип барып калган себебинен ушундай болуп калды. Анан дагы бул сунуш эле турбай. Эми буюрса дагы түшүндүрүү иштерин кыла беребиз. Эми бул каныбызга сиңип калган да. Мындан сырткары айыл өкмөт башчысы, милиция кызматкерлери жана айылдык имамдар биргеликте дагы иштер жүргүзүлүп, маркумду узатуу учурда үй ээлерине дагы түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Гулера Туратбекова, Жолдошбек Курмайбеков, Актала району, Өлкөдеме.